Саламатсыңарбы балдар? Бүгүнкү сабагыбыз кыргыз тили сабагы. Анда эмесе баарыбыз сабакка көңүлүбүздү буралы. 7-класс кыргыз тили сабагы, мугалим Бердалиева Света Ташпаевна. Бүгүнкү сабактын темасы балдар кыймыл атоочтор. Кыймыл атоочтор туурасында балдар бүгүн кыскача маалыматтарды ала алабыз. Жана лексикалык мааниси туурасында, морфологиялык мүнөзү, синтакстик кызматы туурасында бүгүнкү сабакта түшүнө алабыз. Анда эмесе лексикалык маанисине токтололу. Лексикалык мааниси балдар кыймыл аракеттин, атын же анын процессин билдирет. Суроосу эмне кылуу? Мисалы, мунун артынан арык чаап сугаруу келди. Бул жерде арык чаап сугаруу лексикалык мааниси. Морфологиялык мүнөзү этишке тиешелүү мамиле категориясына ээ жана анын терс формасында дагы айтыла берет. Мисалы, саадат кеткенин кайтарыш үчүн арка издеди. Жуунуп чайынууга, жай олтуруп тамак ичүүгө чолоо жок. Бул жерде жуунуп чайынууга, кайтарыш, тамак ичүүгө бул жерде морфологиялык мүнөзүн гана эмне кылды? Берип жатат балдар. Кыймыл атоочтор. Эми синтакстик кызматы кыймыл аракеттик маанисине байланыштуу өзүнөн мурда келген атооч сөздөрдү жөндөмөлөрдө башкарат. Аткарган милдети боюнча сүйлөмдө ээлик, толуктоочтук, баяндоочтук милдетти аткарат. Мисалы, быйыл кыштан чыгуу кыйын болду. Бул жерде кыштан чыгуу. Ал кой союп той өткөрүүгө камынды. Бул жерде той өткөрүүгө. Анын бир максаты алдынан кезиккен аттуу кыруу мал мүлкүн талоо чарбаны бүлүндүрдү. Аттуу кыруу мал мүлкүн талоо чарбаны бул жерде эмне болду? Бул атоочтук кыймыл атоочтор болду. Эми кыймыл атоочту уюштуруучу мүчөлөр кайсылар? Булар о, ö, у, ү, ыш, иш, мак, мек, май, мей деген мүчөлөрдүн жардамы аркылуу кыймыл атоочтуктар эмне кылат экен? Уюштурулат экен балдар. Мисалы, ал аны уруп сабоого чейин барат. Бул жерде о мүчөсү аркылуу эмне кылды? Кыймыл атоочтуктардын уюштуруучу о мүчөсү аркылуу сүйлөм түзүлдү. Жалганды сөз. Уруп сабоого кыймыл атоочтор. Жана таарынуу сөз ташыган кастан чыгат деген сүйлөмдү карасак, бул жерде таарынуу у мүчөсү менен жалганып жатат. Алыш-бериш достчулуктун белгиси. Бул жерде алыш-бериш кыймыл атоочтордун ичинен ыш, иш деген мүчөлөрдүн жардамы аркылуу сөздөр жалганды. Ал аны түшүнмөксөн болуп кете берди. Бул жерде түшүнмөксөн кыймыл атоочтор, анын ичинен кыймыл атоочту уюштуруучу мүчөлөр мак, мөк деген сөздөр аркылуу эмне кылды? Жалганды. Кошоматчынын коштомою көп деген сөздү алсак, алдамайы көп, коштомою көп деген сүйлөмдөрдө. Булар коштомою, алдамайы кыймыл атоочтор. Жана кыймыл атоочтун ичинен булар май, мей деген мүчөлөрдүн жардамы аркылуу эмне кылды? Жалганды. Кыймыл атоочтордун зат атоочко окшоштуктары жана айырмачылыктары. Окшоштуктары зат атоочтор сыяктуу жөндөмө мүчөлөрү менен өзгөрөт. Кетмен чабышка али жарабайсың деген сөздө.
Бул жерде зат атооштор жөндөмө мүчөлөрү менен өзгөрдү. Зат атооштор сыяктуу кыймыл атоошторго таандык мүчөлөр жалгана берет. Бүгүндөн калбай тоого кетишибиз керек. Зат атооч сыяктуу сүйлөмдүн бардык мүчөсүнүн милдетин аткарат. Булар окшоштуктары. Ал эми айырмачылыктары кандай? Айырмачылыктары лексикалык мааниси боюнча зат атооч заттын атын билдирсе, кыймыл атооштор кыймыл аракеттин атын билдирет. Мисалы, стол, китеп, мектеп заттардын аттары. Уктоо, сүйлөө, жазуу заттардын аттары. Булар эмне болуп атат? Кыймыл аракеттин аттарын берип атат. Экинчи, морфологиялык жактан таандык мүчөсү жалганган зат атооштор. Булар мүчөлөр менен өзгөрсө кыймыл атоошторго. Мисалы үчүн, баламсың деген сөздө эмне болуп атат? Таандык мүчөсү, морфологиялык жактан таандык мүчөсү жалганган зат атоочтор ошол мүчөлөр аркылуу жалганып өзгөрүп жатат. Кыймыл атооштор этиштик жана зат атооштук белгилердин бирдигинен туруп кыймыл аракеттин атын билдирүүчү этиштин өзгөчө формасы кыймыл атоочтор деп аталат балдар. Дагы бир жолу кайталайм. Кыймыл атооштор булар этиштик жана зат атоочтук белгилердин бирдигинен туруп кыймыл аракеттин атын билдирүүчү этиштин өзгөчө формалары кыймыл атоочтор. Эми балдар, кыймыл атоочторду бир сыйра карап чыгалы. Булар кыймыл аракеттин ал абалдын атын билдирет деп атабыз. Кыймыл атооштор. Андан тышкары жөндөмө таандык көптүктүн лар мүчөлөрү менен өзгөрөт. Андан тышкары кыймыл атоошторду жасоочу мүчөлөр булар о, ö, у, ү, ыш, мак, май деген сөз мүчөлөр аркылуу кыймыл атооштор жасалат. Андан тышкары этиштик жана зат атооштук касиетке ээ болот булар кыймыл атооштор. Булар кыймыл атооштор ээлик милдетти, толуктооштук, кээде аныктооч, бышыктооштук дагы милдетти аткарат. Мына балдар, кыймыл атооштор этиштин өзгөчө формасы катарында да колдонот. Эми суроо балдар, кыймыл атооштор жак жана чак мүчөлөр менен өзгөрөбү деген суроо берилет. Кыймыл атооштор чак жана жак мүчөлөр менен өзгөрбөйт. Ошондуктан аларга жакчыл таандык жөндөмө жана көптүк лар мүчөлөрү улана берет. Көптүк лар мүчөсү билдирүүлөр жасалды. Жазылуулар токтоду. Байкоолор күчөдү. Айтыштар башталды. Окумайлар көбөйдү десек көптүк лар мүчөсү аркылуу. Жакчыл таандыктар. Келмегим, келмегиң, келмеги, окушум, окушуң, жакчыл таандык мүчөлөр булар. Окумайың, окумайың, окумайы, баруун, барууң, баруусу. Бул сөздөр жакчыл таандыктар. Ал эми жөндөмө мүчөлөр аркылуу окушка тоскоолдук жок. Баруумдун себеби да ушул. Жол жүрүүдөн чарчадык деген сөздөр булар жөндөмө мүчөлөр аркылуу. Булар кыймыл атооштор булар көптүк лар мүчөсү менен жакчыл таандык жөндөмө мүчөлөр аркылуу дагы эмне кылат экен? Берилет экен. Мак мүчөсү кыймыл атоочту да максат, ниет ыңгайды да уюштурабы деген суроо берилет. Аларды кантип айырмалайбыз? Эгерде ушулар аркылуу кыймыл атооштор берилип калса, биз кантип айырмалай алабыз? Мак мүчөсү менен. Мак мүчөсү кыймыл атооштуктарды уюштурат. Эгерде мак мүчөсү уланган сөздөр этиш сыяктуу чакты, жакты мүчөлөр менен өзгөрбөй, жөндөмө аз да болсо таандык мүчөлөр менен өзгөрүп, заттык мааниде колдонулса, сүйлөм мүчөлөрүнүн милдетин аткарса, анда кыймыл атооштук маанилде колдонулат. Дагы бир жолу кайталайм. Эгерде мак мүчөсү кыймыл атооштукту уюштурат деген суроодо
уюштурабы деген суроодо. Эгерде ошол мак мүчөсү уланган сөздөр этиш сыяктуу эле чакты, жак мүчөлөр менен өзгөрбөй, жөндөмө мүчөлөргө, таандык мүчөлөр менен өзгөрүп, заттык мааниде колдонулуп калса, анда булар сүйлөм мүчөлөрүнүн милдетин аткарса, кыймыл атооштук мааниде колдонула берет. Булар жөндөөлөт. Алмактын бермеги бар. Чынмактын түшмөгү бар. Атайын жоого бармакка эр Алмамбет камданды. Кожону коюп астына жазгырмакты ойлоду дегенде. Булар жөндөөлөт. Таандык мүчөнүн менен да өзгөрөт. Келмеги арзан, кетмеги кымбат. Мүчөсү аркылуу. Төрөмөгү оңой, чоңойтмогу кыйын. Эмгеги аздын өнмөгү аз. Ат минмеги арзан, айдамагы азап. Бул жердеги сөздөр таандык мүчөнүн мүчөсү менен өзгөрдү. Мак, бар, жок, түгүл, тургай, турсун деген сөздөр менен да айкашат. Жакшы жүрмөк бар, жакшы өлмөк жок. Баш кесмек бар, тил кесмек жок. Кел демек бар, кет демек жок. Мына бул жерде мак мүчөсү аркылуу бар, жок, түгүл, тургай, турсун деген сөздөр менен дагы эмне кылат экен? Айкашат экен балдар. Мак мүчөсү максат, ниет ыңгайды да уюштурат. Эгерде мак мүчөсү уланган сөздөр жак мүчөлөр менен өзгөрсө, этиштин суроолоруна жооп берсе, максат, ниет ыңгайды уюштурат. Максат ыңгайды уюштурган мак мүчөсүнөн кийин эмес, жана экен деген көмөкчү этиштер дагы айкашып айтылат. Чак, жак менен өзгөрбөйт. Таандык мүчөлөр менен өзгөрөт. Заттык мааниде колдонулат. Сүйлөм мүчөсүнүн милдетин аткарат. Мак мүчөсү. Айырмачылыктары. Мак мүчөсү уланган сөздөр жак мүчөлөр менен гана өзгөрөт. Этиштин суроолоруна жооп берет. Мак мүчөсүнөн кийин көмөкчү этиштер менен айкашат. Эми атооштук белгилерине караганда, этиштик белгилери басымдуулук кылат. Мисалы, мамиле этиштер, анан кыймыл атооштор. Негизги мамиле кел, кош мамиле ыш, иштеш, өздүк мамиле жуун, мүчөсү, мүчөсү менен. Туюк мамиле ыл мүчө, тамгасы менен. Жазыл. Акылдуу мамиле дыр, билдир. Ыс, тамыз, кас, аткас, ар, чыгар, коркут. Мына булар мамиле этиштер. Негизги мамиле менен. Кыймыл атооштор. Келүү, келмек, келмей, келиш, иштешүү, иштемек, иштешмей, жуунмак, жазылуу, жазылыш, жазылмак, билдирүү, билдирмей деген кыймыл атооштор. Атооштук белгилерине караганда этиштик белгилери басымдуулук кылат. Эми балдар, ыш, мак мүчөлөрү дайыма эле кыймыл атоошту уюштура бербейт. Алар кээде заттык, сын сыпаттык мааниде колдонулат. Окуу, жазуу, күрөш, оймок. Ал эми ыш мүчөсү уланган этиш кыймыл аракеттин бир нече адам тарабынан аткарылгандыгын билдирип, этиштин суроолоруна жооп берсе, кош мамиле этишти уюштурат. Ыш мүчөсү уланган этиштер. Эгер ыш мүчөсү уланган этиштер кыймыл аракеттин атын билдирсе, кыймыл атооч болот. Эмне деген суроолорго жооп берет. Кыймыл атооштун синтаксистик кызматы. Кыймыл атооштун синтаксистик кызматы сүйлөм ичинде ээлик, толук тооштук, кээде анык тооштук, бышык тооштук дагы милдетти аткарат. Шашып иштөөнү, эмнени каалаган эмес. Шашып иштөөнү каалаган эмес. Эмнени каалаган эмес. Шашып иштөөнү. Кыймыл атооч болуп атат жана кыймыл атооштун мүчөлөрү аркылуу дагы эмне кылды? Түзүлдү. Тартыштар башталды. Эмнелер башталды? Тартыштар башталды.
эр азаматтар жоо менен беттешүүгө кетишти. Кайда кетишти? Жоо менен беттешүүгө. Мына балдар, кыймылатооштор сүйлөм ичинде ээлик, толук тооштук, кээде анык тооштук, бышык тооштук милдетти дагы аткарат экен. Кыймылатооштор, баяндооштук позицияда кыймылатооштор жак мүчөсү боюнча өзгөрбөйт. Ал эми кыймылатооштор өз алдынча турганда эч убакта чакты эмне кылбайт, булар билгизбейт. Атооштуктар болсо өзгөрөт. Мен баргамын, мен баруучумун. Атооштуктар болсо чакты билдирет. Кыймылатоочтор аныктооштук милдет аткарганда аныкталгычтары менен жак боюнча ээрчишет. Үчүнчү жактын таандык мүчөсү жалганат. Мисалы, оору жийноо, өнөктүгү, жандуу заттардын алдына келсе, эч убакта аныктооч боло албайт. Атооштук позицияда турганда аныкталгыч менен эч убакта ээрчишпейт. Сүйлөмдө кыймылатоочтор ээлик жана толук тооштук милдетти аткарат. Атоочтуктар болсо аныктооштук, баяндооштук милдет аткарат. Мына балдар, биз бүгүнкү сабагыбызда кыймылатоочтор туурасында эмне кыла алдык, сөз кыла алдык. Кыймылатоочтор булар кыймыл аракеттин ал абалдын атын билдирип турат экен. Андан тышкары жөндөмү, таандык көптүктүн лар мүчөлөрү менен да өзгөрөт экен кыймылатоочтор. Булар о, ö, у, ү, ыш, мак, май деген мүчөлөр аркылуу жалганат экен. Жана этиштик, зататооштук касиетке ээ болот экен. Кыймылатооштор толуктооч, кээде аныктооч, бышык тооштук милдетти да аткарат экен. Этиштин өзгөчө формасы кыймыл атооч. Мына балдар, кыймыл атооч туурасында биз кыскача эмне кыла алдык, маалыматтарды айта алдык. Кыймыл атоочтор этиштик жана зататооштук белгилердин бирдигинен туруп, кыймыл аракеттин атын билдирүүчү этиштин өзгөчө формасы кыймыл атоочтор деп аталат экен. Кыймыл атоочтор булар чак жана жак мүчөлөр менен өзгөрбөйт экен. Ошондуктан аларга жакчыл таандык, жөндөмөнүн жана көптүк лар мүчөсү уланат экен. Жана мак мүчөсү кыймылатооштуктар менен этиштин чак, жак мүчөлөрү менен өзгөрбөй, жөндөмү, таандык мүчөлөр менен өзгөрүп, сүйлөм мүчөлөрүнүн милдетин аткарса, кыймылатооштук мааниде колдонулат экен. Мына ошентип балдар биз кыймыл атооштор туурасында кыскача маалыматтарды ала алдык. Кыймыл атооштун синтаксистик кызматында сүйлөм ичинде ээлик, толук тооштук, кээде анык тооштук, бышык тооштук милдетти эмне кылат экен, аткарат экен балдар. Кыймыл атоочтор, атоочтуктар туурасында биз эмне кыла алдык, кыскача маалыматтарды ала алдык. Анда эмесе балдар, үйгө тапшырма кыймыл атоочтор туурасында сүйлөмдөрдү түзөбүз жана эрежелерди кайталап эсибизге салабыз. Жана кыймыл атоочторду жасоочу мүчөлөрдү эмне кылабыз, эсибизге салып жаттап алабыз. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат балдар. Саламатта калгыла балдар. Көрүшкөнчө.